Эми чынын айтканда мен да ошол жаңылыкты кечээ күнү угуп аябай капа болдум да. Мен аябай ошого ишендим эле. Ошол чындыгында эле ал Huawei өзү компания өзү аябай чоң компания эле. Анан менимче ушул жакшы азыркы заманбап видеокамераларды ушундай жакшы иштерди аткарат деген оюм бар эле да. Анан чындыгында эмне себептен чыгып кеткенин мен биле албайм. Бирок мен ойлойм, бул туура эмес кадам болдубу деген ойду айтып келет да. Себеби дегенде мына көрүп атпайсыңарбы, бизде Кыргызстанда канчалаган ушул жол кырсыктары болуп, канчалаган кишилерибиздин өмүрү кетти да. Бунун себеби эле ушул жол коопсуздугунун жоктугунан болуп атат да ошочу. Эгерде ошол видеокамералар оруп туруп, мына шаарларда мисалы орноштуруп, ошол Бишкек Ош жолунда, Бишкек Каракол жолдоруна, ушундай мына Бишкек аэропорт жолдоруна эгерде кое турган болсо, мен ойлойм ошол жерде сөзсүз түрдө тартип болот эле да. Себеби дегенде эгерде ошол акылдуу шаар же коопсуздук шаар деп айтылып келген буга чейинчи, бул ордуна ошо иш жүзүнө ашып калган болсок, жанагыдай жол кырсыктары кескин түрдө азаят деген чоң үмүт бар да. Өкмөттөн кетиши мүмкүн. Эми биз аны билбейбиз, эми өкмөттү менен маселени көтөрүп өкмөт менен сүйлөшүп көрөбүз. Эмне үчүн булар бул келишимди бузду? Эмне үчүн баш тартып чыгып кетти? Анан бул тарапка чындыгын айтканда өкмөт жакшы көңүл буруш керек да. Эмне себептен? Себеби дегенде эми булар 60 миллион деп өткөндө айтып чыкты да, 60 миллион. Чындыгында ошо 60 миллион кетеби, кетпеби? Буну текшериш керек, эсептеп чыгыш керек да бардыгынчы. Анан балким 40 миллион кететтир, 50 миллион кететтир мисалга. Туурабы? Эгерде акча каражат жок болсо өкмөттөчү. Мисалы мына чоң шаар Бишкек шаарды алып туруп мисалгачы, ушул жерден баштап ошо түшкөн жанагы ай пулдардан калган жолдорду жасасак болот да булчу. Эгерде буну ушу киришип тез араны иштеп баштап эле коюш керек деген ойду айтып келет да. Кызыккан адам менимче жок болот да ошойт да бул.